1 майдан 10 майга чейин Баткен областынын аймагында жол кырсыктарын алдын алуу максатында Кыргыз Республикасынын президентинин жана Ички иштер министрлигинин, Кыргыз Республикасынын ИИМдин ЖКХБнын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыктын талаптарын аткаруу максатында Баткен областынын аймагында 1 майдан 10 майга чейин бак саталышындагы рейд иш-чарасы уюштурулуп өткөрүлүүдө. Иш-чаранын өткөрүү максаты эле жол кырсыктарын азайтуу, алдын алуу максатында уюштурулууда. Бүгүн мына Кадамжай районунун Пүлгөн айылында, Кадамжай шаарынын аймагында өткөрүлүүдө. Орозбеков, Жиделик тараптарда эки бала бирден экипаж болуп, основной көңүл бурулар жол эрежесин одоно бузган айдоочулар менен өлүм түздөн түстүр. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздап, жол кыймылын камсыздоо убагында өзүңөрдүн коопсуздугуңарды сактап, иш алып барууңарды буйрук кылам. Бөлүм солго, ордуңара кадамда. Бул уруксаты жок борт орнотуп алган, тиешелүү уруксаты жок башка жабдыктарды орноткону боюнча укук бузуу протоколун түзүп атабыз. Мен Абдилатов Акылбек, Ухна Орозбеков айылынын тургуну. Кадамжайда ГАИ ушинтип иштеп атыптыр. Жаштар эрежелерди сактагыла. Патруль ушинтип иштеп турганы дагы жакшы бизге. Эрежелерди сактап айдаңыздар. Ушу көчөдө кырсыктар көп болуп, ушинтип маек кызматкерлери иштеп турганы дагы жакшы. Себеби өзүбүздүн коопсуздугубуз үчүн. Ушу коопсуздук эрежелерин сактабагандан айынан көптөгөн авария болуп, ДТП болуп, жаштар көптөгөн өмүрлөр кыйылып кетет. Эрежелерди сактап, шашпай айдаңыздар. Курбанжан, Айдеркен Жалкыштагыдан болом. Биз бир иштер менен Ошко алып келе алсак, Кадамжайда рейд жүрүп, ГАИлер тосуп аткан экен. Тоскондор абдан туура. Бардыгы масабалда айдап, билип-билбей права жок айда бардыгы кырсыктарга учурап, көп адамдар өлүмгө дуушар болуп атат. Канчалаган адамдардын өмүрүн сактап калышат. Шундай иреш жүрүп, эскертүүлөр болуп туруш керек тез-тез. Апта сайын шундай риттер болуп турса, масабалда айдоолор азаят. Маек кызматтарга рахмат, иштериге ийгилик, өздөрүгө ден соолук, ушинтип адамдардын тагдыры үчүн күрөшө берсиндер. Ушундай нерселер апта сайын болуп турса, кырсыктардын саны азаят. Көптөгөн ата-энелер да курсан болот, кырсыктардын саны азаят.
Hey, biz manda malın kim bildiğin adın mal. Adın familiyan kim? Sana familiyan ne boğun malda? Sen adın Mana otim, Geçen- maniki. kiraya kılıp ketutasın ya. Yo, aka-ukam Oldu, bolalar eski. maniki. Oğunağa kimge mal? Efes farklar var mı? Yok işte sen. Kaç kılıp? Alo. Gereği yok. Telefon Geçeriz taşı bağlar. Gündüz Yo, yap, keçib cazı ketib ödesin. keldi. Geçeriz Ochib taşı. nima edi aka? Oğuna bir dervaza avasalar. Haydi haydi. Spravka bo'lsa bo'ldi aka. Sperapka emas. Yes Nima bileti, Cahit bileti. Ha, o'sha Sperapkası gerek. Ha? Podachalar o'sha. Padaçıga koşutasın robot. Padaçı men sülüşüyoruz biz. Onun razreşinası var mı mal bakımına? Yok. Onu men sülüşüyorum. Şimdi razı bittes. Kavacılar yok.